Assalamu алейкум достор. Чикагоға сапар аяш 1, аяш 2 тасмасын көрөбүз деген видеонун экинчи бөлүгү. Экинчи бөлүгүндө биз токтобойбуз. 65-чи түндүк деген жол менен кетип баратабыз. Америкада болуп жаткан анча-мынча нерселер жөнүндө сүйлөшөлү. Азыр Amerikanın statistikası boyunca dostlar, Amerika'da yıl sayın 3 milyon 700 min ımırkay törülötken. Kişineki balдар törülötken. Andan çıkarı Amerika'ga yıl sayın 1 milyonga jakın migrant argaysı yollar menen kirip atıptır. Бұл жақта green card отқандары var, turistik viza alгандар var, оқу виза алгандары var. Аргандай баягы воссоединение семей деп үй бүлөсүн кошкондор бар. Аргандай семинарга келгендер барбы? Ушул Америкага кирип аткан, даже Мексика менен кирип аткан кишилердин санын санаганда жылына миллионго жакын киши кирет экен. Ошондо элестеткиле. 3 миллион 700 плюс 1 миллион 400 4 миллион 700 миң киши жыл сайын Америкада баягы келип атат же кошулуп атат, саны көбөйүп атат дегендей. Анан көп мекендештер сурап калат, Америкада жашоо кандай болуп атат, алмаз байке, иштер болуп атабы дейт. Жакшынакай кабыл тилектерди айтышат мекендештер. Мен дагы ошо жакшынакай кабыл тилектерди баарыңыздарга каалайм. Ошо Россиядан көп чыгат, Европадан көп чыгат, Кыргызстандан, дүйнөнүн булуң бурчундагы мекендештер менен жазышып, чалышып дегендей düz efirlerde ötkөрүп турабыз. Негизинен алганда достор, мындай да, дүйнө боюнча январь, февраль айы бул мертвый сезон деп коет. Кыргызстанда болсун, Европада, Россияда, дүйнөнүн кайсы өлкөсүндө болбосун, жаңы жылдан кийин январь, февраль бул мертвый сезон, жумуштар ылдыйлай баштайт. Кафелерге кишилер азыраак баштайт, кафенин жумушу да ылдыйлайт. Мен лестница жасап иштеп жүргөндө Бруклинде жыл сайын январь, февраль бизде заказ азайчу. Такси жагында, трак жагында баардык жерде жумуштар басаңдап калат. Ошон үчүн мен деген көптөгөн эксперттерди угуп атам. Ар кандай YouTube каналдардан, башка соцсеттерден Америкадагы болуп жаткан жаңылыктарды угуп анализ кылсам, ушул келаткан жылы 2023 жылдын 1-чи жана 2-чи кварталы абдан катаал жылдардын учурлардын бири болот экен. Бардык сферада жумуштар ылдыйлайт, жумуштар азаят дегендей. Анан тракта иштегенден кийин трак жөнүндө көп айтам да. Украина согушу башталганга чейин баарыңыздар билесиздер, бизде жумуш жакшы болчу. Мен ачык эле айтып жүрөм. Жумасына 8-9 миң долларга чейин таза пайда менен чыгып кетчүбүз. Азыркы учурда где-то бир 40%ке ылдыйлап калгандай сезилет. Биз дагы жантылашып, 2 жумалап иштеп атабыз. Жумасына бир 4,5 жакшы болду дегенде 5 миң долларга чейин пайда көрүп жатабыз. Анан көп жигиттер айтышат, азыркы учурда өзүңдүн трагың болсо, өзүңдүн трейлериң болсо, кичине начарыраак анткени расходторуң көп болот, ремонтторго кетет. Ошон үчүн трактарды ээлерине берип, анан компания драйвер болуп иштеп жатабыз деп айткан көп мекендештер бар, инилер бар. Исламды тааныйсыңар, мен абдан жакшы көргөн иним, ысык көлдүк, жетегүздүк жигит дагы койгон трагын 2015 жылкы Volvo'сын жакында 30дан ашык, мен точно билбей калдым, 35 же канча, ошол 35-ин тегереги го деп. Трагын ээсине берип, азыр Манас Экспресс компаниясында компания драйвер болуп иштеп атам дейт. 2018 жылкы трак берди дейт. Мурда жумуш жакшы болуп жүргөндө 65 цент же 70ке чейин барчу эле. Ар бир майлыжына төлөп берчү. Анан же болбосо бир жумада түшкөн гростун 30%-не чейин төлөшчү. Исламдан сурасам
алар да түшүндүрүп айтты дейт. Азыр рынок кичине ылдый болуп атат. Мурда 30% төлөчүбүз, азыр 25% төлөп атабыз деп. Кудайга шүгүр дейт. Кудайга шүгүр. Парковка кылам деп паркингке трагыңды коем, акча төлөйм деп машинаң бузулуп калса, аны оңдотуш керек. Жанагы платный жолдордон качпай калдым дейт. Ошо сыяктуу баягы жеңилдиктер бар да. Эчтеке иншуранс, эчтеке төлөбөйт экенсиң дейт. Компания драйвер болгону айдайт экенсиң, бир жумада түшкөн пайданын общий гростун 30% мурда болчу, азыр 25%-ин аласың да үйгөздөй кетет экенсиң да. Ошо бир азыркы көптөгөн жаштар менен да сүйлөшүп калам да. Алмаз байке ошо СДЛ'ди алып, праваны алып, компанияга кирип, компания драйвер болуп иштеп атабыз. Жакшы дейт. 2000ден 2500 чейин иштеп таап атабыз дейт. Кызык жумуш экен дейт. Американын бүт штаттарын кыдырат экенсиң дейт. Жолдорун көрөсүң, шаарларын көрөсүң, ар кандай кишилер менен сүйлөшөт экенсиң дейт. Азыркы келген жаштардагы күч кубаты толуп турган учурда биз дагы жан келгенде күнү-түн айдачубыз. Эми убакыт өтөт экен. Тракта 1 жыл иштедик, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл деп 7 жылдан ашып кетти. Анан мурдагыдай болбой калат экен. Анын үстүнөн кызыгы да кете баштайт экен. Американын кычык-пычыгына чейин текшерип деп койдумбу. Көрүп баягы эле жолдор, баягы эле шаарлар болуп калат экен. Ошондой достор. Бул жака көптөгөн мекендештер келип атат. Мен келбегиле деп айтпайм. Америкада кичине кризис болуп атат. Келгендер кичине кыйналып калып атат дейт. Кыйын оокаттын аркасынан ийгиликтер болот. Ошон үчүн кыйынчылыктан эч качан коркпош керек. Кыйынчылык Россияга, Европага, каалаган Японияга барсаңар да кыйынчылык болот. Ошол кыйынчылыкты биз жеңе билишибиз керек. Аракет кылышыбыз керек. Жаратканыбыз жакшы көргөн пенделерге сыноолорду берип турат. Ошо сыноолорду биз жеңсек, аракет кылып, анан аягында жакшынакай күндөрдө болот. Жаратканыбыз берип турат. Шүгүр деш керек. Бул жака Америкага келген мекендештер менен жазышып жатабыз. Көп мекендештер Россиядан жазып жатат. Алмаз байке аракет кылып атабыз. Келгенге дейт. Кыргызстандан да көп мекендештер менен сүйлөшүп турабыз. Особенно жаштарга айтышыбыз, жаштар биздин келечек. Сиздер биздерге караганда кыйын болушуңар керек, акылдуу болушуңар керек, ийкемдүү болушуңар керек. Кыйынчылыктарды жеңе билишиңер керек. Ошон үчүн чет мамлекетке чыгыштын жаманчылыгы жок, жакшы жагы көп. Кыргызстанда жүргөндө бир калыпта жүрөсүң да. Анан баягы чет мамлекетке чыкканда көптөгөн жаңылыктарды көрөсүң. Ошо жаңылыктарды алып, жакшы жагын алып, жаман жагын албай, анан кийин бутка туруп, ишканаларды ачып, Кыргызстанга барып, ошо мамлекетке салымыңыздарды кошуп дегендей, мамлекетти өнүктүрүп, ошо жаштарга жакшынакай ийгиликтер. Бул жака келгенде дагы трак жумушу деп көп кызыкпаш керек. Трак жумушуна кириңиздер, IT-де окуңуздар, бирок бул убактылуу гана. Тракта ашып кетсе максимум 5 жыл иштеш керек дагы, акчаны топтоп, ошол топтолгон акчага жогорку окуу жай болобу, окуп, ишканаларды ачып, бутка туруп. Анан ар бир адам ак көйнөк кийип иштегиси келет да. Ак көйнөк кийип, таза жумушта, пайда алып келүүчү жумушта иштегиси келет. Ошондой жакшынакай тилектерди каалайбыз. Мотивация берип атабыз достор, мотивация. Жаман эмес, жок жаман, баары жакшы. Мына келген мекендештердин баары отурукташып атат. Түз эфирлерден сүйлөшүп калатабыз. Мына Чикагога көбүнчө мекендештер келип атат да. Анан келгенден кийин көбүнчөсү жана мен дагы реклама кылып коюп атпаймынбы? Инстаграмга койдум, Телеграм каналдарга койдум. Биздин инилерибиз бар экен, Вашингтон штатында Сиэтл деген шаарда жашашат экен. Алар мени менен сүйлөшүп, Алмаз байке биз жардам бере алабыз деп
телефондорун калтырып келишсин, 2 күндө жөнөкөй праваны алып беребиз дейт, 6 жылга дейт. Бирок адреси, учету Вашингтонда болуп калат. Анан кийин көбүнчөсү Мексикадан келген мекендештер бар да. Анан кийин документиңерди чуктап алгандан кийин, бир жерге отурукташкандан кийин, ана праваңардын адресин өзгөртүп аласыңар. Ошондой праваны алып алгандан кийин көп мекендештер 4-5 миң доллардын тегерегинде машина сатып алып, тамакташып иштеп атышат. Күнүгө 200-250дөн таап атабыз дейт. Өткөндө бир иниме абдан ыраазы болдум. Мексика аркылуу келдик, Алмаз байке, сиздин видеолорду көрүп жүрдүк эле, мотивация алдык. Бул жака келип, жубайым экөөбүз праваны алып, 2 машина сатып алып, жанагы доордашып эле ошол жакта тамакташып иштеп атабыз дейт. Мына 2 киши бир үй бүлөдөн иштегенде, 2 машина менен иштегенде күнүгө 200-250дөн түшкөндө 450 деп койчу, орточо 450. 6 күн деп коелу. 6 күндө 2,5. 2 киши тамакташып 9-10 миң доллар чыгарып атпайбы? Ошон үчүн аракет кылыш керек, достор. Анан аларды айтып атпайбы? Эң жакшы жери дейт, биз студия однобедрумный квартира снимать эткен жокпуз. Бизге ушундай жаратканыбыз насип кылыптыр. Бир жакшы квартирадан бир эле комната алып алдык дейт. Экөөбүзгө жетет дейт. $200 төлөйбүз дейт. $200, 400 доллар. 2 кишиге бир айда Америкада $400 жашаш үчүн бул абдан арзан да. Макул, $400 квартирасына кетип аттыр, тамак ашына, телефонуна, тиягына, мягына кеткенде 2 кишиге $1000 кетирсе дагы $2000 кетет. Эми ошо 9 миңден 2 миңди алганда $7000 тегерегинде түшсө, бир айда 6 миң, $7000 тапса жакшы да. Азырынча буларчы. Кийин айтиге окуса андан көп болот, тракка чыкса андан көп болот деген сыяктуу. Кийин Чикагонун правасын 1 жылдан кийин өткөндөн кийин бир экспириенс алыш керек, опыт алгандан кийин таксинин окуусун бүтүп алышып, Uber'да ар кандай таксилерди иштесе, тамак ташыганга караганда көбүрөөк акча тапса болот. Эми негизден эми Америкага эмнеге келишет мекендештер? Бул жака келип жыргап, баягы сайраңдап эле бүт штаттарды кыдырып, шаарларды кыдырып эс алганы келишпейт да. Ал уагы менен болот да. Бул жака негизинен көбүнчөсү эле акча тыйынга карап келип атпайбы? Мындай алганда жакында Россиядан жакшынакай жигит кыздар такси боюнча жакшынакай видео чыгарып, батыл кылып, ар кандай жана эконом, бизнес деген класстарды жарыштырып, бир күндө канча акча табат экен, 12 саатта деп абдан сонун видео чыгарыптыр. Ошондо айтып атышпайбы? 10 миң рубль. Анан мен ошолордун бүт баарын анализдеп санап чыксам, бул жакта Америкада Uber'да иштесеңиздер, где-то бир 3,5-4 эсе деп болчу, 4 эсе көбүрөөк акча табат экенсиздер. Анан Россияда деле жашоо кымбат экенин билебиз. Квартиралар деле мо Американын баасындай болуш керек, Москвадачы. Анткени мекендештер жаңы барган учурларда бир квартирага 25тен 30тан жашап жүрүшкөн уккандан ай квартира кымбат экен деп ойлойсуң да. Эми азыр андай жок болуш керек, кичине азайды болуш керек. Бир квартирада может 5-6дан, ашып кетсе 10 чактан киши жашап атса керек. Америкада өзүңүздөр көргөндөй однобедрум бул двухкомнатный квартираны бир үй бүлө, ашып кетсе 2 үй бүлө, бир 4 киши, 5 киши снимать этип алып жашап атышат. Студио жакшы да, студио деген бул кыргызча санаганда однокомнатный квартира. Баасы да арзан болот. Например, Чикагога көп мекендештер келип атат, баардыгынан эле сурасам, 1,5 квартирага чыгып атабыз, 1,5 квартирага чыгып атабыз дейт. Анан ал 1,5-ды канча десек, двухбедрумный деп калышат кээ бирөө. Двухбедрумный 1,5 болуп атсанда студио деген где-то 1 миң, 1,100 тегереги болуш керек деп ойлоп атам. $1000 может таап каласыңар. Жакшы да. Ошон үчүн достор, бул мекендештер ар кайсы өлкөлөрдөн келип атат. Бул ысык көлдүн бир эле тамчысы деп айтып койсок болот. Дүйнөдөн эмне деген айтып атабыз? Миллионго жакын киши кирет экен деп Америкага. А мекендештер келип атат. Саны боюнча салыштырганда бул ысык көлдүн бир эле тамчысы болуп калат.
Ошон үчүн Америка эч кимди кармабайт достор. Бул жака келип, иштеп, жактырса бул жакта кичине отурукташып, жакпаса кайра кетип калса Америка эч кимди кармабайт. Ошон үчүн аракет кылып көрүш керек. Бул шанс деп коет да. Кто не рискует, тот не пьет шампанское дегендей. Чет мамлекетти кыдырганга аракет кылыш керек экен. Дагы көп суроолор келет. Мекендештер көп суроо берип турат да. Мекендештерден кандай суроо келет? Мекендештер кайсыл жерге келели дейт. Көбүнчөсү айтабыз. Чикагода эң көп, бир мен угушумча бир 15 миңге жакындап калды деп атышат. 15 миңге жакын мекендеш болсо Чикагода. Бруклинде көп мекендештер бар, ошол жака көп келишет. Филадельфия шаарына, Пенсильвания штатына көп келишет. Анан Огайо штатынын Синсинати шаарынын тегерегине көп келип атат. Бирок эми негизи мекендештер Америка боюнча штаттардын баардык эле штаттарында бар, бирок сандары аз болуш керек. Ошон үчүн Чикагога, Бруклинге, Филадельфияга, Огайога келсеңер кичине жеңилирээк болот достор. Тил маселеси боюнча, жумуш маселеси боюнча жеңилирээк болот. Ошол жака келиңиздер, анан кийин бутка туруп алгандан кийин, документтердин бүт баарын чуктап алгандан кийин, тил кичине өсүп, жакшы англисче сүйлөп калгандан кийин каалаган штатыңарга. Силер келгенден кийин да штаттарды кыдырасыңар да. Анан кээ например, Норс Каролайна деген штат чапылат. Кээ Флоридага барса, Флоридада мекендештер бар. Флоридага барса, Флоридада укмуш сонун кооштат да, бирок жайкысын ысык, кышкысын жыргал, кышкысын футболка кийип, шортик кийип, океанга түшүп турушат. А может кээ бир мекендештерге Флорида жагып калат. А может кээ бир мекендештерге Калифорния жагып калат. Анан Калифорния эң негизи Америка боюнча эң кымбат штат. Мен да өткөндө мекендештерге Телеграмдан түз эфир кылганда айтып бергем. Мындай болуп калды. Ар бир штат өзүнчө мамлекет сыяктуу. Бир баасы бирөөнө окшобойт. И квартираларда кичине айырма бар, и солярканын баасы айырма бар, и жанагы бензиндин баасы, ар кандай товарлардын баасы айырмасы бар. Мен, например, Нью-Йорктон солярка коюяйын десем, $6.05 экен. Аяктан коюп алып, Огайо штатына келсем, $5.75 экен. Аяктан койгон жокмун. Бул разницасы 1-2 күн. Аяктан өтүп барып, Индиана, Иллинойс болуп, анан Мизури штатына кирсем, Мизуриде $4.49 болуш керек, по-моему. Анан мен сүйүнүп кетип, анан полный бак куюп, аркы Канзаска кирсем, Канзас штатында андан да арзан экен. Бир жерден көрүп калдым, мен ал эми Pilot Flying J TA деген заправка эмес, жөнөкөй местный заправка экен, $3.95 деп турат. Мына солярканын баасы да кичине түшүп атат, бирок айтып коюш керек, негизи жайында солярка кичине кымбатыраак, кышкысын кичине арзаныраак болот. Анткени кышында зимний соляркага өтөбүз да. Анан кээ бир мекендештер, баягы тамеки чеккен мекендештер бири-бирине айтып калышат. Бруклинде жашагандар, например, кошунасы тракист болсо, трак айдаган жигит же болсо айым болсо айтып калат. Мага ошо башка штаттан арзаныраак тамеки алып келип бергилечи деп. Например, тамекинин баасы Мальборо примерно пачкасы $15 Нью-Йоркто. Чикагода деле где-то $15, $13 болуш керек. А Норс Каролайна менен Мизури штатында $4.50, $4.75. Айырмасын караңыздарчы. А бирок бир жагы арзан, бир жагы баягы кымбатыраак. А может, например, кымбат штаттарда жумуш көбүрөөк болот. Ошон үчүн жумуш үчүн ошол жакта жашап калышат. А кээ бир арзан штаттарда жумуш азыраак болот. Ошон үчүн аяка кээ бирөө жумуш таппайбыз деп барбай калышат. Ошон үчүн балансировка болуп турат. Достор, ошондой. Бул жактан эми тозуп алган мекендештер болсо жеңил болуп атат. Тозуп алган мекендештер, туугандары, тааныштары жок мекендештер келип гостиницага жатып калышат. Аэропорттон түшкөндөн кийин эле арзаныраак гостиницага деп жана таксисттерге айтса апарат. Кээ бир мекендештер 3 күн жатып калат экен. Кээ бир мекендештер 1 жума жатып калат экен. Кээ бир мекендештер 2 жумага чейин жатып калат экен. Ошол учурда анан
жумуш, квартира тапканга аракет кылышат экен. Анан мекендештерден суранып кете турган нерсе запас акча менен келиңиздер, мекендештер. Мен көп мекендештер менен, инилер менен сүйлөшүп калып атсам, биз айтып атабыз, укпай эле Америкага келишет, келип bir kvartira же bir комната тапкандан кийин көбүнүн чөнтөгүндө bir $200, $300, $500 болуп калат экен. Ал болбойт да. Жумуш bir күндө табылып калышы мүмкүн, bir жумада, 2 жумада, 1 айга чейин кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн Кыргызстанда, например, карыз өнүккөн. Мен түшүнөм. Айына bir жолу зарплата берет, зарплатанын суммасы кичинекей. Анан баягы зарплатага чейин эле карыз алып, зарплата алгандан кийин зарплатанын жарымын карызга таратып, карыз улам бири-биринен сурап уже көнүшкөн. Бул көнүмүш эле адат болуп калган. Америкага келген мекендештерден суранып кетем да. Карыз деген нерсени унутуңуздарчы. Анткени бул жакта деген ар бири өзү үчүн, өзүнүн жаны үчүн, өзүнүн турмушу үчүн күрөшүшөт. Анан карыз бул жакта эч ким бербейт, анан албайт. Азыр мен көп мекендештерди көрүп атам, ошо инилер ушундай келип алып эле карыз сурап атат да. Мен дагы ошо айткам баштан элечи, мен да карызга бербейм деп, ошо анан bir 4-5 мекендешим ушунчалык кыйналып атам, байке дегенден макул эми берейин деп ак көңүлдүк кылып, качан бересиң сен, 1-2 жумада берем деген ошолордуку 4-5 ай болуп кетти. Мына сураган мекендештерге берсең унчукпайт. Азыр мен сурасам жаман көрүшөт. Байке кое турбайсызбы депчи. Ошон үчүн карыз дегенди унутуңуздар, достор. Америкага келгенде бул жактан ар бир киши иштесе өзүнө жетет, өзүнөн да ашат. Башка туугандарга жардам берсе болот. Анан бул жака келе калып эле анан карыз сураган бул уят нерсе. Анан эми убакыт өттү, 4-5 ай өтүп кетти. Жанагы менден карыз алган иничектер эми бериңиздер, жаңы жылга чейин жаңыртпай. Жаңы жылды өткөрбөй, 23-кө өткөрбөй. Эми түшүнөм эми. Өзүңүздөр сурагансыздар 2-3 жумага деп. Уже 4-5 ай өттү. Мен дагы сурабай жүрөм. Жакында сурайм жаңы жылга. Болбойт да. Ошон үчүн анан bir жумуш жөнүндө айтып коеюн, достор. Акыркы bir жумуш жөнүндө айтып коеюн. Жумуш мыяктан тапса болот. Мага эми атын айтпайм мен, көп мекендештердин атын айтпайм. Көп мекендештер мага жумуш сурап, байке жардам бериңиз деп чыгып калат. Көп эле жумуш таап берип жүрөм. Бирок мен акыркы күндөрү уже жумушка баягы кийлигишпейин деп чечтим. Анткени Рамазан деген инибизди баарыңыздар билесиздер, достор. Рамазан деген инибиз бул жакта келип, аракет кылып, иштеп, баягы бокс тракта иштеп жүрөт. Ошол инимдин компаниясы Чикагода, анан мен ошол Рамазан инимен аябай кечирим сурайм. Bir 4-5 баланы айттым. Рамазан өзүнүн компанияңа киргиз ушул жигит.